Урматтуу достор, бүгүн сиздерге кайрылып кетүүнү туура көрдүм. Себеби бүгүн коронавирус пандемиясы дүйнө жүзүнө таркап, ошондой эле биздин Кыргызстаныбызга да келип отурат. Бүгүн биздин мамлекет өтө оор акыбалга туш келди. Баарыңыздарды чакырып келет элем. Тааныштарды, ишенимдештерди четке калтырып, мамлекетибизге бирдиктүү жардам көргөзсөктөр. Бүгүнкү эпидемиялык санитардык акыбалды эске алып, мен өзүмдүн атынан, үй бүлөмдүн атынан мамлекетибизге 15 миллион сом каражат жардам берүүгө туура көрдүм. Анын ичинен 10 миллион сомун мамлекет тарабынан түзүлгөн фонд эсебине которулат. 5 миллион сом бүгүнкү күндө өз өмүрлөрүн тобокелдикке салып, обсервацияларда кызмат өтөп жаткан медицина, өзгөчө кырдаалдар жана милиция кызматкерлеринин гигиеналык, санитардык каражаттарына, ошондой эле тамак аштарына жумшалат. Мен ишенем, баарыбыз бирдиктүү болсок, бул келген балени чогуу бирге жеңебиз го деп. Рахмат. Урматтуу келиштештер, саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, баарыбызга белгилүү болгондой, коронавирустук инфекциянын жайылышына байланыштуу азыр бүткүл дүйнө жүзү боюнча абал татаал болуп турат. Биз баарыбыз жарандарыбыздын коопсуздугуна коркунуч жараткан бул олуттуу маселеге чогуу каршы турушубуз керек. Азыр баарыбыз күчүбүздү бириктирип, бири-бирибизге жардам беришибиз зарыл. Ошондой эле тартипти сактоо, эпидемиялык абал курчуп кетпеш үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылдын 24 мартынан номер 16 жарлыгынын негизинде Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун аймагында жана Ош шаарында 2020 жылдын 25 мартынан саат 8:00 баштап 2020 жылдын 15 апрелине чейин саат 8:00 чейин өзгөчө абал киргизилди. Жарлыкка ылайык өзгөчө абал киргизилген мезгилде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Ош областынын Ички иштер башкармалыгынын начальниги Нурдинов Малик Абсаматович Кыргыз Республикасынын Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун жана Ош шаарынын коменданты болуп дайындалды. Ошондой эле анын орун басары болуп 02-626 аскер бөлүгүнүн командири Исак Урмат Сулайманович дайындалды. Өзгөчө абал режиминин камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун жана Ош шаарынын аймагында комендатура түзүлдү. Кыргыз Республикасынын Ош областынын Ноокат, Кара Суу райондорунун жана Ош шаарынын комендатурасы жөнүндө жобо тиркемеге ылайык бекитилди. Кыргыз Республикасынын Ош областынын Ноокат жана Кара Суу райондорунун Ош шаарынын аймагында төмөндөгүдөй өзгөчө чаралар жана жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин убактылуу чектөөлөр жана алардын кошумча милдеттери аныкталды. Урматтуу жыйын катышуучулары жана мекендештер, комендант тиешелүү жарлыкка ылайык бардык мамлекеттик органдардын жана өзгөчө кырдаал өзгөчө абал жарыяланган аймактарда тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Ошондой эле Кыргыз Республикасы Саламаттык сактоо министрлиги, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы жана ишке тартылган башка мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жарандардын өмүрүн жана саламаттыгын сактоодо, коопсуздугун камсыз кылууда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын башка аймактарына коронавирустук инфекциянын жайылышын болдурбоодо комендантка бардык бар болгон каражаттарды жана күчтөрдү, ошондой эле комендантка толук баш үйү менен ар тараптан көмөк көрсөтүлсүн. Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна өзгөчө абал мезгилинде Кыргыз Республикасынын Ош областынын Ноокат жана Кара Суу райондорунун жана Ош шаарынын аймагында жарандык, жазык, административдик иштердин, жоруктар жөнүндө иштердин, ошондой эле сотко чейинки өндүрүштүн материалдарын аймактык сотко караштуулугун өзгөртүү укугу берилсин. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына
ушул жарлыкта белгиленген чараларды жана убактылуу чектөөлөрдү ишке ашырганда мыйзамдардын сакталышына көзөмөлдү камсыз кылсын. Өзгөчө абал мезгилинде Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ноокат жана Кара Суу райондорунун Ош шаарынын аймагында мыйзамда белгиленген тергөөгө караштуулукту өзгөртүү укугу берилсин. Түзүлгөн кырдаалдык курчутууну болдурбоо максатында жалпы маалымдоо каражаттары өзгөчө абал киргизилген мезгилде комендант берген маалыматтарды таратсын. Урматтуу жыйын катышуучулары, урматтуу жергиликтүү жетекчилер, мына жогоруда урматтуу президентибиздин жаргылын алайык, мындан ары иш тартибине ушул жогоруда аталган аймактарда абал өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттын жетекчилигинин артында иш жүргүзүшүбүз керек. Комендантка төмөндөгү тапшырмалар жана милдеттер коюлсун. Аймактын комендатурасын иш орнун камсыз кылынсын. Жергиликтүү бийлик органдары жардам берүүнү, аймактык комендантка толук жардам берүүнү, тиешелүү бардык маселелер боюнча колго алынсын. Урматтуу жетекчилер, бул мезгилге чейин биз иш аракеттерди жүргүзүп атабыз. Болгон мүмкүнчүлүктөрдү Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан, жогорку жетекчилик тарабынан жана жергиликтүү бийлик органдары, өзгөчө саламат сактоо жана күч органдарынын кызматкерлери тарабынан бир топ иш аракеттер жүргүзүлүп келе жатат жана мындан ары жүргүзүлөт. Учурдан пайдаланып, өзгөчө саламаттык сактоо кызматкерлерине жана күч органдарынын кызматкерлерине, милиция кызматкерлерине, жалпы массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө ыраазычылык билдирип кетемин. Жана мүмкүн болушунча биз жалпыбыз жогоруда аталган кызматкерлерге өзгөчө жардам берүү менен бирге жарандарыбыздын түшүндүрүү, жарандарга түшүндүрүү жана жарандарыбыз түшүнүү менен кабыл алуусуна суранып кетебиз. Жана кандай маселелер болсо жеринде тез арада чечкенге бардыгыбыз көмөк көрсөтүбүз зарыл деп эсептейм. Рахмат көңүл бургандарыңызга. Нурдинов. По городу Джалабад, а также в Сузакском районе Джалабадской области начальник службы Министерства внутренних дел полковник милиции Джорабеков. На комендантов местностей в соответствии с законодательством Кыргызской Республики возложена ответственность за обеспечение режима чрезвычайного положения. Принятие чрезвычайных мер в условиях чрезвычайного положения, в том числе по установлению времени, срока действия комендантского часа, режимов въезда и выезда и другим ограничительным мерам, а также бесперебойной работе объектов жизнедеятельности и жизнеобеспечения граждан, таких как продуктовые точки, медицинские учреждения, аптеки. Должностным лицам государственных органов и органов местного самоуправления, а также всем гражданам необходимо оказывать всяческое содействие комендантам и неукоснительно исполнять их требования по обеспечению режима чрезвычайного положения. Также напоминаем, что для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики граждане должны соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, избегать мест скопления людей, не покидать свои дома и квартиры без острой необходимости. Приезжим из других регионов необходимо сегодня до 24 часов 24 марта 2020 года покинуть районы, где вводится чрезвычайное положение. Хочу подчеркнуть, что за несоблюдение требований режима чрезвычайного положения, распространение недостоверной информации и слухов, а также неподчинение военнослужащим или сотрудникам органов внутренних дел предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. В свою очередь, Генеральным штабом Вооруженных сил, Министерством внутренних дел и другими министерствами и ведомствами, вовлеченными в рамках своей компетенции в работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, будет оказано всемирное содействие комендантам местностей в осуществлении единого управления силами и средствами, обеспечивающим режим чрезвычайного положения. Спасибо. Спасибо. Ну, давайте, к нам пришли, так как у нас пресс-конференция в онлайн-режиме проходит, к нам пришли вопросы от журналистов. Первый вопрос, Биринчи радио, такой. Образовывается комендатура на территории города Бишкек для обеспечения режима чрезвычайного положения. А каким образом коменданты будут контролировать передвижение в городе?
Да, спасибо за вопрос. Уважаемые граждане, уважаемые жители Бишкека, значит, завтра с 25 числа, 25 марта 2020 года с 20:00 до 7:00